Assalamu alaikum. Amansızdarбы? Барыңыздар жақсы жүресіздербі? Есен амансыздарбы? Оштон салам айтабыз. Бүгін сіздерге ушу Ош шаарындағы Ақтілек Кичи районунун 40 гектар конушунан сатыла турган үй көрсөтөлү. 2 кабаттуу үйдүн 1-чи кабаты курулган. Ақтілектеги айлампадан сиздер жапалак тарапка жүрүп келесиздер. Жаңы курулган бала бакча бар. Андан Кайырма каналынан өтүп туруп эле сиздер сол тарапка бурулуп 40 гектар конушуна киресиздер, 1-чи көчө. Туугандар, урматтуу мекендештер, алыстабай туруңуздар, биз сатыла турган үйгө жетип келдик. Мына ушул жарым курулган үй 4 сотук жер аянты менен сатууга коюлуп атат. Бул 40 гектардын 1-чи көчөсүндө жайгашкан. Азыркы Кайырма каналынан чоң трассадан бурулуп киресиздер дагы. 40 гектардын 1-чи көчөсүнө тиги каналдын боюнан бурулуп киресиздер дагы, көчөнүн башына чейин чыгып келесиздер. Сол тарапта күн чыгыш жагында жайгашкан бурчта турат туугандар. Чек арасы Кошунанын Пескаблок дубалынан баштап, бул жагы мына ушул арыка чейин, столбанын бул жак чекесине чейин келип такалат. Түз наркы Кошунанын дубалына чейин барып такалат. Бул жерге келип жол экиге бөлүнүп, бир жол жогору, бир жол бияка кетет туугандар. Ушул бурчта жайгашкан. Кааласаңыздар дарбазаны бул жагына коюп алсаңыздар болот. Менимче жогор жагынан бул жагынан коюп алсаңыздар аябай жакшы болот. Жер аянты 4 сотук, үйдүн узун туурасы 9га 9, 2 кабаттуу үйгө ылайыкташтырылып, атайын проекттин негизинде курулган. Астында нар жагында 2 бөлмөлүү подвалы дагы бар экен. Аны дагы көрсөтөмүн. Үйдүн арт тарабында 2 метр жер калтырган. Үстү монолит плитабы азыр көрөсүздөр, күбө болосуздар. Подушкасын кадимкидей зыңкыйтып куюп, арматураларды салып, анан фундаментти жерден 1 метр бийик көтөрүп, анан кирпичти уруп курган. Сейсмопоиз колонналары да көрүп турасыздар, армированный куюлган. Бул жак болсо бош жер аянты көрүп турасыздар. Таза суу киргизилген, анан көчөдө өзү канализация киргизилген, канализация ушул жерге чейин келтирилиптир. Свет, жарыктандыруу, интернеттер дагы бардыгы тартылып келиниптир. Чек ара эми мына ушул дубалдын тушунан болгондо, үй менен көчө жактагы дубалдын ортосунда да 1,5 метр аралык болот экен. Запас. Келечекте сиздер дарбазасын бул жагына коюп аласыздар. Ушул жагынан, жогор жагынан айланып, ылдый карап кирет. Унаа коюучу жай, жанагындай арка навестерин калган бактарын мына жактарга бүт уюштуруп, жакшылап, көрктөндүрүп, жашылдандырып алсаңыздар болот. Үйдүн узун туурасы 9га 9. Бул жакта дагы негизи кошумча курулушка орун бар туугандар. Тиги наркы төрдөн бери каратып, очоккана, тапчан, времянка курса болот өзү. Бул жагында болсо тепкич болот. Бул жагынан түшүрсө же нар жагынан ылдый карап түшүрсө да болот. Мына жерде үстүндөгү бир кухнянын асты 1 бөлмөлүү подвал, нар жагы чакан. Наркы бөлмөнүн жарымын подвал кылган, топкага ылайыкташтырып, эшиктерин дагы коюп койгон. Үйдүн кире бериши ушул жер болот. Тепкичи мына көрүп турасыздар, 4 тепкич кылып куюп койгон. Үстү казирок. Азыр кирип сиздерге планировкасын көрсөтүп берели. Бул жерде брон эшик болот. Ачып киргенде эле бул жер ошо тамбур, 2 терезелүү тамбур. Төргө шкаф койсо, анан ал жака кийим кече, бут кийимдерди жайгаштырып кое берет. Бул жер күн тийген тамбур. Экинчи эшиктен бул жака киребиз. Экинчи эшиктен киргенде эле бул жерде мына тепкичтин орду көрүнүп турат сиздерге. Бул жактан чоң терезеси коюлган. Тепкич ушундайынан көтөрүлүп бул жака чыгат. Асты болсо бул жактан киргенде санузелдер болот туугандар. 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортосун монолит кылып куйган. Швелер коюлган. Швелерлерди коюп, анан монолит куйган экен. Дубалдарын кирпич менен тегиз урган. Фундаменттин ичи мына сары топурак менен толтурулган. Эми 1-чи кабаттагы бөлмөлөрдү тааныштыра берели. Асты подвал, үстү мына бул көрүп турасыздар, кухня. Узун туурасы 4г 4, 16 квадрат чыгат. Мында бир чоң терезеси бар күнгөй бет жагында. Бул жагында эшик турат. Бул эшиктен сыртка чыкканда бул жакта терраса болот туугандар. Ушул жердин үстүн мында кылып терраса кылса, наркы чекеге чейин тепкичти ошол жактан астынан түшүрөт. Ушул жер терраса, навес болот, тапчан коюлат, эс алуучу жай болот. Ушул кухнядан эле террасага кирип чыкса боло бере турган жай болот. Мына үстү жактарында көрүп койсоңуздар болот. Эми төрдө дагы 2 бөлмө бар. Аларды дагы көрсөтүп коеюн сиздерге. Түз кире турган болсок, бул холл. Холдун аянты дагы кенен 25 квадрат чыгат. 5г 5.
чоң терезесі бар көчө жагында. Фундаменттин ичине топурак толтуруптур. Бул эшиктен бияка кире турган болсок, биринчи кабаттагы спальный. Узун туурасы 4x5 20 квадрат чыгат. Мында да бир терезеси бар. Астына 2 плита таштаган. Ушул 2 плитанын асты топка. Бул жагында бир эшигин коюп койгон. Сырттан көрдүңүздөр аны. Ушул эме туугандар. Ошондо астында 3 бөлмө. Мына жердеги холду же болбосо коридор прихожканы кошпогондо 3 бөлмө бар. Ал эми үстүнө дагы 3 бөлмө душевой менен куруп алсаңыздар, аябай жакшы тыккан, чаккан зор проект болот иншалла. Экинчи кабатын кирпичтен уруп, куруп бүтүрүп аласыздар. Чатырын жаап, анан ички отделкасына кире бересиздер. Карашыбак электромонтаждарын бүтүрүп туугандар. Жер аянты 4 сотук. Тетиги бурчка чейин. Үйдүн артында 2 метр калтырылган. Бул жагында ушу үй менен кошунанын ортосундагы дуалга чейинки аралыктагы бир 7-8 метр чыгат. Мына жерге узунунан терраса кылсаңыздар өтө зор болот. Үстүн бул жак каратып жаап коесуздар буюрса. Бул жактарын ушу бак кылып койсоңуздар аябай жакшы болот. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жер аянты 4 сотук. Ушул үй сатууга коюлду. Андыктан жаккан болсо эртерээк аракет кылып сүйлөшүңүздөр. Баасы $50.000 кеми бар. Документтери кызыл китеп тиешелүү документтери бар. Аны шарт өткөрүп аласыздар. Бул Оштогу Актилектин 40 гектар конушунун биринчи көчөсүнүн башында жайгашкан. Канализация, суу, свет, интернет, жарыктандыруу бүт бары бар. 50 миңге шытыратып эсептеп аласыздар дагы, анан калганын улантып, өзүңүздөр каалагандай кылып бүтүрүп аласыздар иншалла. Зато үйдү фундаментин куюп, биринчи кабатын тургузуп, сейсмопоиск колонналарын куюп туугандар, арматураларын чыгарып, анын үстүнө монолитти да куюп койгон. Экинчи этажын бүтүрүш, чатырын жабыш, калганын бүтүрүш сиздердин ишиңиздер. Аманчылыкта көрүшөлү. Эртерээк аракет кылсаңыздар, буюрса сиздердики. Эми бул жерде жашап калсаңыздар, мына чоң трассага кайрымага чыкканда эле бала бакча бар. Жаңы бала бакча курулуп бүтүп 31 августта колдонууга берилди. Андан сырткары ошо Актилекте центрде мектеп бар, бала бакча бар, мечит бар, шаардык оорукана бар, маркет, аптекалар бар. Автобустан баштап маршруткага чейин бүт баары каттап турат. Ушул туугандар, сиздердин көчөңүздөр, сиздердин үйүңүздөр болот буюрса мына ушул.